Азыркы биздин шаарыбызда болуп аткан ири долбоорубуздун бири эки деңгээлдүү жолдун курулуш иштери башталган. Баарыбызга белгилүү болгондой биз бул иштерди мына жайында баштап, биз ошо башталардан алдын ушул элдерге эскертүүлөрдү берип, элдерге ушул сабырдуулукту айтып, сиздер бир аз чыдап туруңуздар. Ушул жол бүткөндөн кийин ушул жерде баягы жол тыгындарын чечүү маселеси да толугу менен чечилип, бул жол негизги жолдордун бири болуп саналарын биз эскертип кеткенбиз. Азыркы күндө бизде ушул жумуштары, негизги жанагы оор жумуштары бүттү. Биз график боюнча биз мына утуп алган компания өзүнүн графиги боюнча иштеп баштаганда, биз булардын талабы боюнча биз жолду мурун 3 ай мурун эле тосуп беришибиз керек. Мына Моноева көчөсүнчү. Бирок тилекке каршы биз тосподук. Негизинен бул шаарга кире бериш жол болгонуна байланыштуу бизде бүт жол каттам, бүт унаа тыгын, унаа каттамдар ушул жерден болгонуна байланыштуу биз тоспой, жарымын тосуп, ошо жарымында жумуштар болуп аткан. Бирок жарымында жумуштар болуп атканда бул жерде мына биздин техникалар, ошол подрядчиктердин техникалары жерди казып баштаганда, ушул бир эле техника кирип, кайра чыгып, ошол аябай мындай кыйналып, мындай толук кандуу иш мындай болгон эмес да. Ошого байланыштуу биз бүгүнкү күндө ушул жолду толугу менен тосконго чечкенбиз. Бул жерде жыйын өткөрүп, ошол тех советте бүт службалар менен макулдашып, ушул жерде баягы жолду тосуп, бир ай мөөнөттүн ичинде ушул биздин утуп алган компания ушул жерде толугу менен жумушту аткарып чыгып кетем деген. Азыркы күндө биз жолду тостук. Урматтуу мына шаар тургундары, негизинен мен бир аз түшүндүрүп берип коеюн. Жолдун астындагы жанагы суу түтүктөрү, саркынды түтүктөрү, жанагы кабелдер, астындагы жана мына газификация, бул жерде мына биздин чыгып кеткен жанагы курулуштарды толугу менен биз артка жылдырып, жердин астындагы түтүктөрдү толугу менен алмаштырып, бир тарабында жанагы подпорный стенасы курулуп, экинчи тарабы эле калды. Бул жерде эгерде толугу менен жол тосулса, анда бизде ошол эле жумуш калат. Бул жерде баягы жерди казып, мосту даярдап туруп, бир айдын ичинде мосту даярдап туруп, 2 айга жетпей ушул жерде негизги жолду биз ачканга толугу менен азыр түнөгөн иштер болот да. Ошого биз мына урматтуу шаар тургундарына дагы бир жолу суранып кетет элек. Мына Ош шаарынын мэриясы бизди туура түшүнүк менен кабыл алып, бул шаарга биз мына жакшы бир долбоорду алып келип, ушул долбоорду иш жүзүнө ашырып, ушул жумушту биз толук кандуу бүтүрүп алалы. Сиздерге мен түшүнүп жатам, азыр ыңгайсыздыктар пайда болуп калды. Бирок ага карабастан биз сиздерге мына болушунча шарттарды түзгөнгө аракет кылдык. Бул жерде мына кире беришиндеги биз ушул Моноева көчөсүндө бир тарабын ачып койдук. Бул жерде шаарга кире бергенде ошол Моноевадан баштап кирип туруп, Алимжанов көчөсүнө оң тарап деп кое берели. Ошол шаарга кире бергенде Моноевадан келип Алимжанов оң тарапка бурулуп, шаардын ичине кирип кете берет. Чыга бериши, шаардын чыга беришин биз башка көчөлөрдү азыркы күндө ачтык. Жана ички көчөлөр деп коет. Бул биздин мына облустук больницанын аркасындагы мына Мадмаров көчөсү бар, Шамшиев көчөсү бар, Уамский каналдын аралап мына Тажинский көчөсү бар. Ошолорду биз шаарды чыга беришке ушу жолдорду ачтык да. Мен туура түшүнөм. Бул жерде баягы унаа тыгындары жана унаанын келгендерине бир аз ыңгайсыздыктар пайда болот. Бирок бир айдын ичинде биз ушул жерди даярдап туруп, 2 айга жетпей ошо негизги мына жолду ачып туруп, калган жумуштарды аткарууга даярбыз. Бизде мына туура суроо коюлду. Ноябрда биз өзүбүз бүтүшүбүз керек элек, бирок подрядчик бизге улам эле ошо жолду толугу менен тосуп бергиле. Ато мен ноябрга бүтүрө албайм. Мен кыйналып атам. Бул жерде мен азыр эскертип кеткендей техникалар жерди казыганда биз бир тарабын жерди эле казып, экинчи тарабын ачып бергенбиз да. Бир эле техника кирип чыкканга бул көп убакытты алып туруп алды. Ошого бул алдын ала эле бизге биздин утуп алган компания эскертти. Мен ноябрга чейин график боюнча жетише албайм депчи. Азыр биз толук кандуу тостук. Ошондо азыр бир айдын ичинде бүтсө, мына жердин астын казып туруп, негизги жумуштарды мына плиталарды коюп, мостторду даярдап кылса бир айдын ичинде. 2 айга жетпей биз ушу жолду ачабыз да. Жолду негизги жолду ачып туруп, калган жумуштарды дагы аткара беребиз да, мурдагы. Шаардын дагы бир нерсени мен айтып кетишим керек. Жана бизде оштукча айтканда Т жолу ачылбай туруп калды. Эгерде ошол жол ачылганда,
Bizde ошол көп машина, көп унаалар ошо Т жолу менен шаарга кирип кетмек. Бирок ошого байланыштуу бизде азыр Т жолу мына 10 күн ичинде ачылары күтүлүүдө. Биз аны Минтранс менен да сүйлөштүк, облустук жетекчилер менен да сүйлөштүк. 10 күн ичинде Т жол ачылса, андан сырткары мына бизде жанагы айыл өкмөт, жакынкы айыл өкмөт, шарк айыл өкмөтү бар. Ошол жерден кире бериш, мына совхоз Калинин деген могул жерде жол бар. Турсунбаевадан кире бериш. Ошол жерди бизде ачык. Ошол жер менен кирип чыкса деле боло берет. Бул жерде жана айланпа жол, мына шаарды Кара Суу районун караган, Бишкектен келип атканда айланпа жол бар. Сол жака буруп туруп, мына Ош областтык больница менен кире бериш жол, жана оң жака буруп, мына Кара Суу жака, Нариман жака буруп баратканда, ошол жерде совхоз Калинин деген жол менен дагы кирсе болот. Бул биринчиси, негизги жол. Экинчиси, биз ушул жерде мына Шамшиев көчөсү, жана айтканда Таджикский көчөсү, Мадмаров көчөсүн да биз ачтык. Булар бул чыга бериш жолдор болуп эсептелет. Шаардан Монуевадан кире бериш биз бир тарабын, бир полосаны ачып бердик. Ошо менен келип туруп Алимжанова менен кирип кете берет шаарга.